Жакшы кабар. Кыргызстанда Бишкек-Москва багыты боюнча туруктуу авиа каттамдар көбөйтүлдү. Бул тууралуу Россиянын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Каттамдарды эки авиакомпания аптасына 3 ирет жүргүзүп жатат. Аэрофлот шейшемби, жума, жекшемби жана Авиатрафик компания шаршемби, жума, жекшемби. Кыргызстандыктар мындан сырткары чартердик, анын ичинде башка багыттагы авиа каттамдар менен дагы учуп кете алышат. Бул үчүн бир катар негиздемелер керек. Алар Россияда жашаган жакын туугандары, өмүрлүк жары, ата-энеси, балдары асырап алуусу, асырап алгандар, Россия жарандарынын камкорчулары барлар. Ошондой эле чет өлкөдө жашаган мекендештердин Россияга ыктыярдуу түрдө көчүп келүүсүн илгерилетүү боюнча мамлекеттик программага катышуу, дарылануу үчүн баруу, Россияда жашоого уруксат кагаз алуу, камкордукка муктаж ooрлуу туугандарына, жубайына, ата-энелерге, балдарга багып алуучу ата-энелер, асырап алынган балдар, камкорчуларга баруу үчүн Россияга бир жолу кирүү. Россияга жогорку квалификациялуу адис катары үй бүлө мүчөлөрү, жубайлар, ата-энелер, балдар багып алуучу ата-энелер, асырап алынган балдар тарабынан ФСБга жана Россиянын ички иштер министрлигине жумуш берүүчү жиберген тизмелер боюнча. Ал эми дипломатиялык же консулдук мекемелер аккредитацияланган же дайындалган кызматкерлер, ошондой эле алардын үй бүлө мүчөлөрү. Жакшы кабар менен бөлүшүңүз.